Саламатсыздарбы? Мен Сүйүнова Зульфия, Кара Суу районундагы номер 58-Акбар орто мектебинин тарых мугалими. Бүгүн менин сабагым 10-класста адам жана коом сабагында болмокчу. Балдар, баардыгыбыз көңүлүбүздү бир жайга топтоп, баардыгыбыз сабакты угууга, көрүүгө көңүлүбүздү бурабыз. Баардыгыңыздарга мен жакшы ийгиликтерди каалаймын. Бүгүнкү темабыз административдик укук. Биз бүгүн сабактын максаттарында токтолсок. Биринчи максатыбыз административдик укук жөнүндө маалымат окуучулар алышат. Экинчи максатыбыз окуучулар административдик жоопкерчилик жөнүндө түшүнүккө ээ болушат. Үчүнчү максатыбыз административдик укуктун негизги булактарын, эмнелер түзөөлөрүн биле алышат. Эгерде окуучулар административдик укук жөнүндө маалыматты биле алышса, административдик жоопкерчилик жөнүндө түшүнүккө ээ боло алышса, административдик укуктун негизги булактарына эмнелер кирерин биле алышса, анда бүгүнкү сабагыбыз өзүнүн максатына жетет деп ойлойбуз. Балдар, баардыгыбыз административдик укуктун аныктамасына көңүлүбүздү бурсак. Административдик укук мамлекеттик башкаруу органдарынын ишин уюштуруу жана аткаруучулук тескөөчүлүк иш-аракеттерин жүзөгө ашыруунун жүрүшүндө келип чыгуучу коомдук мамилелерди жөнгө салуучу укук тармагы болуп эсептелет. Административдик укуктун негизги булактарына Кыргыз Республикасынын Конституциясы жана мыйзамдары, Жогорку Кеңештин указдары кирет. Администрациялык укуктун ченемдери аткаруу тескөө иштерин жүргүзгөн органдарды түзүүнүн, өзгөртүүнүн, жоюунун эрежелерин аныктайт. Ошол органдардын аларда иштегендердин, ошондой эле бүтүндөй жарандардын укуктарын жана милдеттерин белгилейт. Ал органдарга финансылоо, курулуш, айыл чарба, транспорт, байланыш, билим берүү, илим, маданият, саламаттыкты сактоо, социалдык камсыздандыруу жана башка кирет. Айтылган органдардын иштөө тартиби ушул администрациялык укук менен жөнгө салынат. Материалдык жана процесстик мамилелерди бир эле учурда жөнгө салуу Кыргыз Республикасынын административдик укугунун өзгөчөлүү мүнөзү болуп саналат. Балдар, биз административдик укук жөнүндө кичинекей болсо дагы маалыматты алдык. Эми административдик жоопкерчиликке көңүл бурсак. Административдик жоопкерчилик жеке адамдын жана жооптуу кызматчылардын административдик мыйзамды бузган кезде юридикалык жактан жоопкерчилиги болуп эсептелет. Административдик жоопкерчиликке 16 жаштан жогору атуулдар жоопкерчиликке тартылат. Коомдук жайда тартип бузса, мамлекеттик ишкана мекемелердин жетекчилери башкаруу нормасын бузганда, жаратылыш байлыктарын ысырапка учуратып, зыян келтиргенде, Кыргыз Республикасынын административдик мыйзамынын чегинде административдик жоопкерчиликке тартылат. Эми балдар, биз аз-маз болсо дагы административдик укук, административдик жоопкерчилик жөнүндө маалыматка ээ болдук. Сабагыбызды бышыктоо үчүн төмөнкүдөй сиздерге суроолорду беремин. Административдик укук деген эмне жана кандай мамилелерди жөнгө салат? Экинчи сурообуз: административдик укуктун булактарына эмнелер кирет? Силер ушул суроолорду дептериңерге жазып, ушул суроолорду ойлонуп, бир сыйра китептен окуп, мен айткан маалыматтарды дагы өзүңөр бышыктап, дептериңерге жоопторун жазасыздар. Эми үй тапшырмасына көңүлүңөрдү буруңуздар. Административдик укук боюнча түшүнгөнүңөрдү дептериңерге жазгыла, кошумча интернет булактарынан изденип, дагы маалымат алгыла. Андан сырткары берилген тапшырманы так аткарып,
Эмки сабакка чейин тынч туруңуздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.